Коронавирус бүчөгөн аймактардан келген четелдиктер Кыргызстанга киргизилбейт. Мындай чечим коронавирустун алдын алуу штабынын 29 февралдагы жыйынында кабыл алынган. Ага ылайык бул чектөө учурда эпидемиологиялык кырдаал курчуп турган өлкөлөрдө акыркы 20 күн аралыгында болгон бардык четелдик жарандарга тиешелүү. Алар 1 марттан тартып Кыргызстанга ишке же туристтик максатта да кире алышпайт. Ошондой эле 1 марттан тартып илдет жайылган өлкөлөрдүн жарандарына чакыруу жөнөтүүгө тыюу салынары кабарланган. Ал эми эпидемиологиялык кырдаал курчуп турган өлкөлөрдөн келген кыргызстандыктар келери менен 2 жумалык карантинге алынат. Бул тизме эпидемиологиялык абалга жараша өзгөрүлүп турат. Штаб жарандары жоопкерчиликтүү болууга чакырып, коронавирус тууралуу жалган маалыматтарды таратпоо чакырган. Ошол эле учурда эл көп чогулуучу жерлерге барбай турууга жана жеке гигиенаны бекем сактоого үндөдү. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстандын аймагында жугуштуу илдет каттала элек.